Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эргономика жана ресурсту үнөмдөө. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты биринчи бул эргономика түшүнүгүн аңласыңар, экинчи ресурстарды үнөмдөө түшүнүгү калыптанат силерде, үчүнчү ресурстарды кантип үнөмдөө керектигин окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар бүгүнкү сабагыбыздын планы бул биринчи эргономика жана анын максаты жөнүндө кеп кылабыз. Экинчи ресурсту үнөмдөө деген эмне деген суроого жооп издейбиз. Үчүнчү ресурсту кантип үнөмдөй алабыз. Төртүнчү болсо сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ушул сабакта колдонулган түндүк түшүнүктөр бул эргономика жана ресурсту үнөмдөө деген сөз болуп эсептелет. Бул түшүнүктөрдүн аныктамасын сабактын жүрүшүндө берип өтөбүз. Анда балдар биринчи план демек эргономика жана анын максаты. Эргономика деген эмне экен? Эми ар бир иште, ар бир кесипте, иштөөдө бул атайын эрежелер бар. Мисалы курулушчулар иштегенде эмне кылышат? Каскаларын кийип иштешет. Же болбосо докторлор бул халатчан жүрүшүп, ооруларын кароодон мурда колдорун жуушуп, ушундай эрежелер бар. Мисалы дагы башка кесипке тиешелүү дагы башка атайын эрежелер бар. Эми карагыла, ошол сыяктуу эле компьютерде дагы иштөөнүн атайын эрежелери бар. Аларды сактоо талап кылынат компьютерде иштөө учурунда. Эми өзүңдүн же болбосо компьютериңдин ресурсун максималдуу пайдалуу колдонууга үйрөнүү бул өтө маанилүү. Демек, өзүңдүн ресурс деген бул сен ээ болгон эмне? Буюмдар мисалы. Компьютериңдин ресурсу эмне болушу мүмкүн? Ар бир түзүлүшү болушу мүмкүн. Ошол эле учурда заряды болушу мүмкүн. Бул ресурс болуп эсептелет. Эми ошолорду сапаттуу колдонуу үчүн предметтердин же болбосо ошол буюмдардын мейкиндикте кандай жайгашышы жөнүндө окутуп үйрөтүүчү илим бул эргономика деп аталат экен балдар. Түшүндүкпү? Эми эргономика деген бул термини грек тилинен алыптыр. Эргон деген бул жумуш, номос деген мыйзам деген түшүндүрөт. Муну биринчи жолу 1857-жылы польшалык окумуштуу Яцешембовский тарабынан колдонулган. Эргономика илими 1920-жылдары адам өзүнүн ишинде колдонгон техникалардын өтө татаалданып кетишине байланыштуу жаралган. Түшүнүктүү болду бул эргономика термини жөнүндө маалымат болду. Эми эргономика организмге эң аз минималдуу жүктөм дегенде нагрузка, нагрузка менен үзүрүлүү деген жемиштүү жана коопсуз ишти камсыз кылуу үчүн адамдын аны курчап турган буюмдар менен өз ара аракеттенишин окутуп үйрөтөт. Түшүндүкпү балдар? Бул эрежени эсиңерге тутуп алгыла. Эми карагыла, эргономика деген мисалы бул жерде сүрөттөлүш аркылуу берилди. Мисалы бул сол тараптагы туура деген сүрөттү карагыла. Бул жерде бүт баары буюмдар столдо жыйналуу өз ордунда турат. Ошол эле учурда лампа сол тарабынан жарык берип турат балага. Бул аябай маанилүү себеби эргономиканын бирден бир азыр максаттарын айтабыз. Бул эмне? Адамдын ден соолугуна зыян келтирбөө үчүн кызмат кылат эргономика. Демек, бул лампа же болбосо жарыктык сол тараптан келиш керек. Жана бул компьютер менен баланын, экран менен баланын көзүнүн деңгээли бирдей болуш керек. Бул бир эргономикага мисал болуп алат. Демек, бардык жокубуз жыйналуу, иреттүү болсо, жана ден соолукка зыян келтирилбегендей уюштурулган болсо, мында демек ишибиз эмне болот? Жемиштүү болот, жыйынтыктуу болот.
Бул бир эргономиканын мисалы. Ал эми бул жерде туура эмес деп турат балдар. Карасаңар бул жерде эмне бардыгы иретсиз турат. Ошол эле учурда астында кофе турат. Компьютердин башында турганда биз коопсуздук эрежелерин окуп үйрөнгөнүбүздө билебиз, эч кандай ичимдик ичүүгө, суусундук же болбосо башка бир нерселерди компьютердин башында жегенге мүмкүн эмес. Демек, бул эргономикага дал келбейт. Мындай болгон учурда, мисалы өзүңөр деле ойлоп көрсөңөр, баардык предметиңерди коюп алып, башаламан отурсаңар, эч бир предметиңер мисалы бүтпөйт турабы? Үй ишиңер баардыгын иреттүү коюп, жана очерет менен мисалы ар бирин аткарсаңар, мында ишиңер жыйынтыктуу болот. Бул эргономиканын бир өзүнчө бир максаты. Эми карагыла, эргономиканын максатына токтололу, балдар. Эргономиканын максаты эмне? Биринчи бул адам, машина, айлана чөйрө системасында адамдын ишинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу. Бул адам биз, машина мисалы компьютер, айлана чөйрө бул мисалы биздин комнатабыз, жарыктык, бул ушундай бир системасында дейт, адамдын ишинин эмнесин жогорулатуу, натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу экен. Экинчи болсо адамдардын ден соолугун коргоо. Өйдө да сөз кылдык, бул ден соолук аябай маанилүү иштөөдө эч кандай ден соолугуңа зыян келбегидей бир обстановка уюштуруп алышың аябай маанилүү. Бул эргономиканын бир максаты. Үчүнчү болсо эмгек процессинде адамдын инсандыгын өнүктүрүү үчүн шарттарды, эмгек чөйрөсүн камсыз кылуу. Түшүндүкпү? Демек ошол иште учурубузда же процессте бул ошол адамдын инсандыгын өнүктүрүү үчүн эмнелер түзүп берүү, шарттарды камсыз кылуу бул эргономиканын максаты болуп эсептелинет экен. Түшүндүкпү балдар? Анда түшүнгөн болсок, бул биринчи план боюнча маалымат болду. Эми экинчи планга келели. Экинчи план бул бизде эмне эле? Экинчи план ресурсту үнөмдөө деген эмне? Ресурсту үнөмдөө деген эмне? Эми мисалы силер колуңарда акчаңар болобу, башкаңар болобу, ошону үнөмдөө пайдаланууну түшүнүгүн билесиңер, Мисалы туулган жериңди көзүңдүн карегиндей сакта десе, демек ал ошол биздин туулган жерибиздин жаратылышына, бак дарагына, көлдөрдү, токойлоруна баарын ушундай сакташыбыз керек экендигин түшүнөбүз. Эми карагыла, компьютердик ресурсту үнөмдүү пайдалануу дегенде эмнени түшүнүшү мүмкүн, Эми карагыла, биринчи ресурсту үнөмдөө дегенге аныктама берип алалы. Ресурсту үнөмдөө деген бул ресурстарды сактоо жана аларды сарамжалдуу акыл менен колдонуу. Түшүндүкпү балдар? Эми компьютерди мисалы ресурсту үнөмдөө, мисалы азыркы бардык компьютерлерде атайын энергия үнөмдөө режими каралган. Ошондой эле ал күтүү режими же болбосо моктоо режими деп аталышы мүмкүн. Мындай режимде компьютер эң аз энергияны сарптайт. Эми карагыла, балдар, демек компьютердин ресурсун үнөмдөөгө бул электр энергиясы берет. Электр энергиясы бул өзүнчө бир жаратылыш ресурсу да болуп эсептелет. Демек компьютердик ресурсту сактоо менен биз жаратылыш ресурсун дагы үнөмдөй алат экенбиз. Демек биз компьютерибизде эң аз энергияны сарптоо үчүн, энергияны үнөмдөө үчүн, же болбосо энергия ресурсун анда эмне кылат экенбиз? Ошо компьютерибизде күтүү режимине же уктоо режимине коюп койсок, бул демек ошол энергия ресурсун үнөмдүү пайдаланууга шарт түзүп берет экен. Эми компьютердин уктоо режиминде анын экраны эмне болот? Өчөт. Бирок биротоло өчүп калбайт компьютер. Энелик платанын ток менен азыктануусу жана катуу дисктердин эмне болот? Иши токтойт. Оперативдүү эсте болгондун баары дисктеги атайын файлда сакталып турат. Жана компьютерди жандыруу менен кайрадан ал эмне болот? Калыбына келет. Бул уктоо режиминде. Демек уктоо режими бул электр энергиясын үнөмдөөгө бизге эмне кылып берет дедик? Жардам берет дедик. Эми эгерде силер бир канча убакыт компьютерде менен иштебей, мисалы күйүп турат компьютериңер, бирок башында отуруп иштебейдиңер,
Ал учурда эмне болот? Же болбосо клавиатураны, чычканы пайдаланбасаңар, бул автоматтык түрдө энергия үнөмдөө режими эмне болот? Ишке кирет. Байкаган болсоңор, компьютериңде туруп эле эмне болот? Экраны карарып, бул энергия үнөмдөө режимине түшүп калат. Иштебей турган учурда. Аны бул компьютердин тескөөсүнөн дагы өз алдыңарча коюп койсоңор болот. Мисалы, 10 мүнөттөн кийин ушундай режимге автоматтык түрдө түссүн, же болбосо 5 мүнөттөн кийин түссүн деп, бул жерден өзүңөр тескеп алсаңар болот. Ошол силер койгон убакыттан кийин ал автоматтык түрдө эмнеге түшөт? Энергия үнөмдөө режимине түшөт, же болбосо муктуу режимине түшөт. Түшүнүктүү болду балдар. Анда эми үчүнчү планга келели. Үчүнчү план эмне? Ресурсту кантип үнөмдөй алабыз? Мисалы, баарыбызда эле эмне бар? Телефонубуз бар, же болбосо планшет, ноутбуктарыбыз бар. Эми ошолорду энергиясын үнөмдөө режими бул аккумулятор менен иштеген мобилдүү түзүлүштөр үчүн өтө маанилүү. Эми кайра зарядтаганга чейин алардын иштөө убактысын узартуу үчүн ошол учурда керек болгон функцияларын өчүрүп коюу сунушталат. Эми карагыла, биз дайым эле зарядтаганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болгон аймакта жашайбыз. Ошондой аймактар бар, кээ бир аймактарда зарядтаганга мүмкүн болбогон аймактар бар. Демек, ал жерлерде мүмкүн болушунча электр энергиясын үнөмдүү пайдаланышыбыз керек. Андан сырткары, мисалы, сөзсүз зарядтаганга мүмкүн болбогон жерлерде эмес, дайым эле ушул эрежелерди колдонсок, бул демек электр энергиясын үнөмдөөгө биз эмне кылат экенбиз? Жардам берген болот экенбиз. Мисалы, телефонуңарда силерде GPS навигация деген момундай бир функция бар. Бул функция ошол жайгашкан жериңди аныктап берет. Демек, бул керек болбогон учурда муну эмне коюш керек? Өчүрүп коюш керек. Үнөмдөө үчүн ресурсту. Мисалы, мобилдүү интернетти пайдаланган учуруңарда гана үзүп калган учурда өчүрүп койсоңор, бир эле мисалы мегабайтыңарды үнөмдөөбүздөн бул жерде дагы эмнени да үнөмдөй алат экенбиз? Электр энергияны да үнөмдөөгө жардам берет экен. Wi-Fi тармагын издөө функциясы бар. Мисалы, кээ бир учурда Wi-Fi тармагын издөө функциясы керексиз учурда деле күйүп калган учурлар болот. Аны дагы тескеп өчүрүп коюу талапка ылайык экен. Bluetooth тармагын издөө, бул функцияны да өчүрүп кой. Эгерде бул функциялар күйүп турса, бул демек дайыма бул Wi-Fi тармагын издөө жүргүзөт. Мисалы, кайсы Wi-Fi тармактары бар деп, же болбосо интернетке бул дайыма иштеп турган учурда, демек бул энергияны өзүнө сарптайт. Эми энергияны негизинен бул эң көп каржаган бул дисплей болуп эсептелет. Дисплей бул монитору болуп эсептелет. Планшетиңердин же болбосо телефонуңардын, компьютериңердин. Эми ошонун жарыктануусун азайтуу менен дагы эмне кылат экенбиз биз? Энергияны үнөмдөй алат экенбиз. Уктоо режиминде мобилдик телефондун дисплеи автоматтык түрдө өчүрүлөт. Мисалы, биз телефонду жанынан өчүргөндө, экран карарганда, демек бул уктоо режимине түшөт мобилдик телефон. Бул учурда дагы эмне болот экен? Ресурсту үнөмдөгөн болот экенбиз. Эми көптөгөн смартфондордун тескөөсүнөн азыркы учурда кайсы тиркеме эң көп энергияны керектеп жаткандыгы тууралуу маалыматты билсе болот, жана анын кереги болбосо өчүрүп коюуга болот. Бул азыр ушундай программалар бар, тиркемелер. Бул ошол кайсы приложениеңиз эң көп энергияны сарптайт да. Ошону аныктап берүүчү тиркемелер бар. Ошо тиркемелер аркылуу кайсы приложение эң көп энергияны өзүнө сарпташын аныктап, мисалы, эгер ал силерге аябай керек эмес болбосо, эмне кылып салуу керек? Өчүрүп салуу бул ресурсту үнөмдөөгө бизге жол берет экен. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек,
4-cü план эми бошоктоо балдар. Демек биз жогоруда эмнени айттык? Эргономика жөнүндө сөз кылдык. Демек эргономиканы бул өзүңөрдүн сабак бөлмөңөрдө, иштөө учуруңарда дайыма колдонсоңор, демек силердин ишиңер эмне болот экен? Жыйынтыктуу, натыйжалуу, ошол эле учурда сапаттуу болот экен. Ошол эле учурда эргономика бизге эмне кылат экен? Ден соолугубузду сактоого мүмкүнчүлүк түзүп берет экен. Андан сырткары бул ресурстарды үнөмдөө, бул ресурсту үнөмдөө ошол колдо бар ресурстарды сактоо жана аларды эмне кылуу, сарамжалдуу акыл менен колдонуу эсептелет экен. Ар дайым ресурсту үнөмдөөгө маани бергиле балдар. Себеби энергия аз гана болсо дагы үнөмдөөгө силер жардам берсеңер, бул силердин ошол жаратылыш ресурстарын дагы үнөмдөөгө салымыңар болуп эсептелинет. Жана үнөмдөө кандайча жүргүзүлөр? Мисалы компьютериңер болобу, телефонуңар болобу, иштебеген учуруңарды токтоо режимине тескеп жана керексиз функцияларды өчүрүү менен, ошондой эле керексиз мисалы приложениялар, көп энергияны талап кылган приложенияларды өчүрүү менен биз ресурсту үнөмдөөгө салымыбызды кошо алат экенбиз. Балдар түшүнүктүү болду, тема түшүнүктүү болгон болсо, балдар тема бул тапшырмалар эмне дейт? Биринчи бул эргономиканы эске алып, өзүңөрдүн жумуш ордуңарды, жумушчу позаны туура жарыктаныш, сырткы таасирлер, жумуш ордунун тышкары мейкиндик уюштургула дейт. Демек эргономиканын эрежелерине бул бар ошол жумушчу ордуңарда эргономиканын эрежелери сакталыш керек. Ушундай бир орун уюштургула. Экинчи, компьютериңерде же телефонуңарда энергия үнөмдөө режимин күйгөзгүлө. Энергия үнөмдөө режимин дайыма күйгүзүп койгула. Керексиз функцияларды өчүрүп койгула. Муну адатка айландыргыла. Үчүнчү, Кыргызстандын энерго ресурстарын үнөмдөө үчүн эмне кылса болот? Сенин колуңдан эмне келет? Мисалы, менин колумдан эчтеке келбейт дешиңер мүмкүн, бирок өйдө дөгө эле кичинекей бир кадамдарды жасоо менен силер ошо Кыргызстандын энерго ресурстарын үнөмдөөгө эмне кыла алат экенсиңер, салымыңарды кошо алат экенсиңер. Демек ошол 3 суроого ой толгоп, жогорудагы маалыматтардан жооп тапканга аракет кыла. Бул биринчи, бул практикалык жүздө ушундай эргономикалуу бир жумуш ордуңарды уюштургула балдар. Жана жогоруда айтылган маалыматтардын эң негизги эжелерин конспектлеп, маанилүү эжелерин жазып алып, эрежелерди жаттап, өзүңөргө сиңирип алсаңар эң жакшы болот. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта жолугушканча.